Саламатсызбы, Султан Кесен? Кош келиңиздер. Иштериңиз жакшыбы? Мен кирсем болобу? Албетте кирсеңиз болот. Кириңиз. Мен өтө кубанычтамын бул жерде турганыма. Кандайсыңар? Кош келдиңер. Эшикти ачканыңызда мен өтө таң калдым сиздин боюңузду көрүп. Азыркы учурда боюңуз канча? Азыркы учурдагы боюмдун узундугу 2,51. Сиз Гиннес китебине дүйнөдөгү эң узун адам деп киргенсиз. Ошол убакта сиздин боюңузду өлчөгөндө сиздин боюңуз кичине эле да. Мен Гиннес рекордуна киргенимде менин боюм 2,46,4 метр болчу. Андан кийинки жылдары менин боюм өстү. Азыркы учурдагы боюм 2,51 метр. 2,5 метр боюңуз болсо, а салмагыңыз канча? Мен 130 килограмм чыгамын. Сиз башкалардан узун экендигиңизди качан билдиңиз? Мен бул боюнча 1992 жылы билдим. Убакыт өткөн сайын мен узара баштагам. Мен 1982 жылы төрөлгөм. Мурда менде опухоль болгон, гипофизе. Ал мээде болгон. Шишиктин өсүү гормонунун кысуусунун натыйжасында сөөктөр өсө берди. Мээдеги гипофиз бези өсүү гормонун тең салмактап турат. Менин сөөктөрүм бир калыпта өскөн жок. Мээге 3 жолу операция жасалды. Азыркы учурда мээсинде дээрлик шишик калбаган. Вашингтондогу Вирджиния университетине баргам. Гамма бычак деген нур терапиясын алган. Алар шишикти күйгүзгөн, ал секин жок болот. Мына ошого менин боюм токтоп калды. Азыркы учурда ден соолугум абдан жакшы. Мен мектепке барган эмесмин. Эмнеге дегенде мен мектептеги парталарга батпайт элем. Сизде ошондой эле дүйнөдөгү эң чоң бутуңуз жана колуңуз бар да. Ооба, колуңузду көрсөтөсүзбү? Мен өзүмүкү менен теңдештирип көрөйүнчү. Сиздин колуңуз чоң экен. Сиздин колуңуз чоң болгонуна байланыштуу сиз телефонду жана банка колаларды кармай аласызбы? Баночный коланы ачыш үчүн мен үчүн абдан кыйын. Мисалга менин телефонум ал абдан эле чоң. Менин колумда ушундай болуп көрүнөт. Бул базардагы чоң телефондордун бири. Бул өтө таанымалдуу сүрөт. Сиз дүйнөдөгү эң кичинекей адам менен жолугушкансыз. Ооба, сиз жолукканда эмнени сездиңиз? Сиз өтө чоңсуз, алар болсо кичинекей. Эркек киши жана аял киши менен жолукканмын. Жооптуу кишилерге менден алысыраак болушун кайра-кайра сурадым. Эмнеге дегенде мен кокусунан басып алышыман коркконмун. Анан алар эмне деп сүйлөп жатканын мен уккан жокмун. Алар сүйлөп жатышты, бирок мага угулбай атты. Узун болуу сизге эмне пайда алып келет? Мен дайыма парталарды өзүм илчүмүн. Үйдөгү лампочкаларды мен алмаштырам. Шыптын баары менин жумушум. Профессионалдуу сиз эмне жумуш кыласыз? Мен көптөгөн жумуштарда иштедим. Бирок эч кайсы жумушта көп убакыт иштеген жокмун. Бул кийинчерээк болду. Азыркы учурдагы менин жумушум рекордсмен. Дүйнөнү кыдырамын. Мен ар кандай географиялык аймактарды изилдеймин. Кайсыл мамлекетте сизде ыңгайсыз убакыттар болгон? Мүмкүн Кытайда болгондур. Кытайда бардыгы эле узун эмес го, алар кичинекей болот. Кандай эмоциялар болгон? Ооба, мен Кытайга баргам. Кытайда кызыл чыракка токтогондо бир бала менин бут кийимимдин жанына отуруп, колу менен өлчөй баштаган. 1, 2. Анын колдору кичинекей болчу. 4-5 жолу эсептеген. Бут кийимиңиздин размери канча? 61 размер. Кийип көрүүгө уруксат бериңиз. Менин бут кийимимдин размери 41,5. Боюмдун узундугу 1,70. Бут кийимдерди чет мамлекеттен буйрутма беремин. Көчөгө бирдемке сатып алууга чыкканда сизге элдер кандай карайт? Белгилүү кино жылдыздардагы сизчелик кызыктыра алышпайт. Дайыма адамдардан бөлүнүп турасыз. Мен бирдемке сатып алууга барганда соода сатык токтоп калат. Элдер мени курчап алат. Телефондорун өйдөгө көтөрүп алып тарта башташат. Баарынын колдору өйдөдө болот. Бул нерсе сизге жакпайбы? Жок, албетте. Анда бул нерсе сизге жагат экен да. Адамдар бирдеме кылса, аны сүйүү менен кылыш керек. Сизге адамдар кызыгуу менен карайт. Адамдар сизден ар кандай таасирденүү алат. Жаштыгыңызда боюңуздун узундугунан кыйналгансызбы? Мүмкүн сиз менен жолуккан адамдар сизден корккон болушу мүмкүн. Ооба, болгон, көп эле жолу. Кай жерге барбайын, адамдар менден коркчу. Мен ушунчалык уялчумун, эмнеге дегенде алар менден коркот эле. Мына ошого мен өзүмдү күнөөлүү сезчүмүн. Көбүнчө элдин алдына чыкпоону чечкем. Кайсы бир убакыттарда мен адамдардан каччумун. Мен ойлойм, сиз Гиннестер китебине кирген соң бул абал өзгөрдү деп. Гиннес рекорддор китебине киришим менин жашоомду 180 градуска өзгөрттү. Бул менин жашоомдогу бурулуш болду. Менин балалыгым өтө оор болгон. Мен баарынан да мектепке баргым келчү. Китеп окуу, жазуу, эссе жазуу, күндөлүк толтуруу, ыр жазуу,
жүрөктү кагазга төгүүгө жардам берет. Бирок булардын баары менин жашоомдо болгон эмес. Жүргүнчүлөр отуруучу отургучка батасызбы? Бир жолу Диярбакыр шаарына бара жаткан элем. Автобуска түшүп калдым. Айдоочу менден 2 адамга акча алам деди. Мен андан сурадым, эмне үчүн деп. Тууганым, сен өтө чоң экенсиң деп мага жооп берди. Кызыктуу. Мага көп нерселер болду. Мен өзүмдүн балалыгымды эстегим келбейт. Кийинчерээк мен мамлекеттик билим берүү борборуна окууга кирдим. Окууну аяктап, башталгыч билими тууралуу аттестат алдым. Эми мен китеп окуй аламын жана жаза аламын. Сиз жөнөкөй адамга караганда көбүрөөк тамактанасызбы? Жок, мен жөнөкөй адам канчалык жесе мен деле ошондой эле жеймин. Негизи менин табитим анча деле жок. Узун бойлуу болуунун кемчиликтери барбы? Ооба, кемчиликтери бар. Менин башымда көп чийилген жерлер бар. Менимче көп жерлериңизди уруп ала бересиз. Мен эшикти катык жабамын. Ушу десем көбүнчө көйгөйлөр эшиктер менен болот. Лифтке кирүү жана унаага отуруу мен үчүн кыйын. Бизди кабыл алганыңызга чоң рахмат, урматтуу Кесен мырза. Эчтеке эмес, сизди дагы бир жолу көрүүнү чыдамсыздык менен күтөмүн. Биздин көрүүчүлөргө эмне айтат элеңиз? Балдарыбызга, неберелерибизге таза дүйнө калтыралы. Анткени алар бизден кийин ушул жерде жашайт. Бизге чейин жашаган элден үлгү алалы. Тынчтыкта жана ынтымакта жашайлы. Майыптарга жакшы мамиле кылгыла. Мен Султан Көсен, дүйнөдөгү эң бийик адам. Баарыңарды сүйүү жана урматтоо менен өөп калам. Маектен кийин Султан Көсен бизге сонун тамак берди. Андан кийин ал жардамчысына бизди аэропортко таштап коюуну суранды. Андан кийинки күнү мен дүйнөдөгү эң кичинекей адам менен жолуктум. Менин каналыма катталыңыздар, эмнеге дегенде жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн.